Арыбаңыздар, урматтуу адабият сүйүүчүлөрү, жазылган окуялар аларга себепкер дагы бул тагдыр. Дал ушул окуяларды ыр аркылуу окурмандарга жеткире билүү бул талант болсо, ал эми дал ушул окуяларды сүрөт аркылуу жеткирүү бул өзгөчө талант. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу дал ушул эки өнөрдү аркалап, эки өнөр менен келе жаткан биздин акын жазуучу, жазуучулар союзунун мүчөсү, акын агабыз Сайдымар Султанмуратов бүгүн биздин көрсөтүүбүздүн коногу болмокчу. Анда эмесе көрсөтүүбүздү ала карай улантсак. Саламатсызбы? Саламатчылык. Куш келипсиз. Куш болсун. Бүгүнкү көрсөтүүдө биз сиздин чыгармачылыгыңызга баш багалы деп чечтик. Жакшы болот. Айтсаңыз, сизде ошол бир акын катары, сүрөтчү катары, андан тышкары бир катар спектакльдерде образ жаратып келесиз. Сизди бир көп кырдуу талант катары билебиз. Эми айтсаңыз, ошол чыгармачылыкка эң алгачкы жолу качан кадам таштагансыз, кантип баштап калган элеңиз? Бул өзү негизи башата сүрөтчүлүк мени ошол тубаса да булчу. Баягы ошол окуган күндөн эле ошо мектептерде сүрөт тартып, баягындай ийримдерде катышып дегендей сүрөт тартып эле жүрчүмүн да. Анан улам баягындай ак белес кирип чоңоюп, баягы окууну бүтөөр алдында анча-мынчаны баягындай жүрөк козголду дегендей сезим пайда болуп, анан ошондо кичине баягындай саптар жазып койчу элем да. Мисалы арнап, же болбосо бир достордун туулган күнү болобу, же бир баягы сегизинчи март кыздардын эмеси болгондо жазып коюп эле анан таштап коюп жүрө берчү элем да. Мен буйкаштырып. Анан мен баягы акын болом деп, азыр деле эми акын деп өзүмдү сезбейм, бирок аракет жасайм да. Адабиятка кызыгуум ошо мектептен башталган агадагы. Ушул көп окучубуз андачы, анда союздун мезгили. Ошо айылдан мал кайтарып чыгабызбы талаага, же болбосо бир эмеге чыгып алганда, же бош убакыт болгондо эле биз баягындай ошо китепке жанталашып, ошо китеп окучубуз да. Акындыкка, ырга ишкоз болгондон кийин мен Алыкул Осмоновду мисалы үчүн сөзсүз окуу керек. Ошондой чыгармалардан окуп, ошолордон таасир алып дегенде анан өзүмдүн эмелерими аракет кылам. Мен өзүмчө болгонго, өзүмчүн стилимди тапканга, өзүм жолун тапканга ошол анан ошого аракет кылып, азыр сүрөт менен эле катар ошол ырларды да жазып келем да. Аракет кылам ошол. Табиятты сүйүү, эне, көп да тема ошондой. Баягы сезим келгенде, илхам келгенде, эргүү келгенде сөзсүз жазамын да. Алыкул Осмоновдун чыгармаларынан таасирленип, өзүмдүн стилимди издеп келем деп атпадыңызбы? Мен сиздин чыгармаларыңызга көп окуп келем. Мен негизиненчи ошол сиздин акыркы ырларыңызды окуп атып, менде ошондой бир ой пайда болду да. Султан Раевдин өзүнүн антистандарт аташындагы китебиндеги ыр саптарга негедир сиздин ыр саптарыңыз окшошуп кетет да. Анан менде ошондой ой болду, сиз чыгармаларды Султан Раевдин чыгармаларынан таасирленип туруп жазасыз го деген ой келди эле. Туура айтасың, баягы азыр турмуштун, жашоонун, учурдун агымы өзгөрүп атпайбы? Азыр эми баягы мурда ошол уйкаш 60-70 жылдардагы баягы Жоомарт Бөкөнбаев, Касымалы Жөнтөшев, эми көп да мына андан келип туруп, мына Алыкул Осмонов, Медина Алыбаев деги эле көп. Ар биринин өзүнүн мындай стили, өзүнүн эмеси бар. Азыр айтып атпайсың, мына Султан Раев, бул азыр учурдун Кыргызстандын мен мына экинчи Чыңгызы деп аны мен атап кетем. Себеби күчтүү баягы прозаик да. Анын чыгармалары азыр мына бит эле Кыргызстандын ала тоосунан ары аттап, ар жагы Англия, Европаны кытырып, уже которулуп дагы атат. Анан спектакль, драмалары мен деген баягы эмелерде, сахналарда коюлуп атат да. Андан таасирленгеним чындыгында анда таасири бар анда, себеби андан окуп, мен аны сиңирип, анан биринчиден Султан Раевдин антистандарты же болбосо прозалары, топомбу же болбосо жан жазасыбы, аны биринчиден баягы даярданып туруп, өз адам баласы жан дүйнөсүн даярдап алып туруп окуш керек да. Себеби бир эле окуганда, бир эле окуу менен аны түшүнө бербейсиң да. Ушунчалык баягындай татаал, ушунчалык баягындай философиясы күчтүү, психологиялык, ушунчалык баягы авангардизм, сюрреализм дегендей баягындай эмелер көп да азыркы агымдарчы. Ошол сахнага мен биринчи жолу чыкканда, бул драматылык Аппаз Жайнаков мына азыр өзү театрыбыздын атын алып отурабыз, сыймыктанабыз аны менен. Ошол эми тең элек, дос деп койчу элек. Анан ошол досум мен баягы Чыңгыз Айтматовдун бетме-бет чыгармасыны, драмасы боюнча спектакль коюп атканбыз. Анан ошондо мен ошондо эле баягындай
спектакльдин декорациясына, сценографиясы деп коет, ошо жасалгасын жасап атып, анан ошол каармандар тандалат да баягындай чогулуп турчу. Спектакль ошо тандалып атканда бир каарманга бир адам бизге жетишпей калып атпайбы? Анан ошого келет тагын Аппаз жүрсөң деп туруп эшитип, сени режиссер чакырып атат. Анан биринчи эле спектакльде бизге читка деп коет да, читканы билип калдыңар да, ошол биринчи эле ошол таанышып, ошо читка ар бир каарманга бөлүнүп берилген эмесин өзү читка кылып туруп окуп, ошону сиңирет, ошондой кылып атышкан экен. Анан кирип туруп эле, эшикти ачып туруп эле, мына Мырзакул деп туруп мени түртүрүп атпайбы, мен эми окугам, чындыгы Мырзакулду билем ким экен. Аны эмне деп атасың, тамашалап атасыңар десем, баягы койгон биздин келип койгон Бишкектен чакырамыз, мен режиссерду. Ал дагы биз менен тең кур экен. Каныбек деп ал да дос болуп калды. Анан ошол айтып атпайбы, окуп көрбөсүң, үй койчу, мен сахнага чыккан эмес, мен уят, мен анда эме кылам, жок, сен окубайсыңбы деп турган, окуп, ошол отуруп, анан сахнага чыкканда баягындай Мырзакул бул баягы бетме бетте Исмайылдын акасы болот да. Анан ошол мезгилдеги председатель болот, ошондо баягы ошонун урол экен. Анан ошо ал аксап басат экен. Анан ошол аксап сахнага чыкканда мен өзүмчө аксап кеткенми өзүм билбей калат элем да. Аксап кетип, анан биринчи элге чыкканда калтыроо басып, анан эле кандайдыр бир эме күч пайда болду, кандайдыр мага сезим же өзүмдү баягындача ошо искусствого сүрөттөн мына ыр жандуу экендигиме байланыштуубу, ошол мага жеңилирээк эселди да. Бирок аны жаттап, анын ошол образды, ошол өзүнүн каарманды ошол мезгилде ошол доорду алып чыгуу чындыгында кыйынчылык турат. Бирок мен аракеттенип, андан кийинкилери мага жеңилдей эле сезилип, ошол болбой калганда же режиссер келип жактырып калганда, өзүңдү баягы түз келбетиң келишип калганда сунуштаса, ошолорго мен аракет жасайм да, ойноп кетем, ойноп жатам да учурда. Канчалаган ойду ыр саптарына белгилеп жолосом, ошол ыр аркылуу жеткирүү бул өзгөчө да. Канчалаган эмгек талап кылат, канча убакыт талап кылат дегендей ойлонуп, ал эми ошол бир ойду сүрөт аркылуу жеткирүү кандай болду экен? Баягы сүрөттү жаратуу бул өзүнчө бир баягы жан дүйнө да. Мисалы үчүн мен биринчи эле баягы чыгармам өзүмчө баягындача сүрөттү аркылуу чыгарма берген чыгармам бул эне жөнүндө болгон да. Ошол мен апамдын сүрөтүн тарткам. Эми эне улуу да, анын образын баягы полотнодо жаратуу. Анан сен жараткан эме ошол полотнодо да баягы ырыңдай ырдалып туруш керек да. Баягы көрөрман көргөндө сен баягы ыр окуп атканда, эне жөнүндө ыр окуп аткандай кулагына угулуп тургандай эме кылыш керек да. Ошол сүрөттүн татаалдыгы да оңойдугу дагы ушул өзүңдүн баягы жан дүйнөңдү ойлойм да. Ырга кандай мамиле жасасаң, мен мисалы үчүн сүрөт тартып дагы анан токтотуп коюп ыр жазалам да. Ыр жазып атып дагы токтотуп сүрөт тартышым мүмкүн да. Экөөнүн айкалышып алып кеткенге аракет кылам. Түшүнүктүү. Бул суроону берейин дегендин бир дагы себеби бар. Себеби биздин көрсөтүүбүздүн тапшырмасы бар. Бул тапшырмада мен сизге өзгөчө даярдадым десем болот. Сизди ошол профессионал сүрөтчү катары билебиз. Ал эми азыр мен сизге өзүмдүн ыр саптарымдан бир текст окуп берсем, дал ошол ырды сиз ырга жана сиз айткандай өзүңүз бир образ жаратып сүрөт аркылуу чагылдырып бересиз. Анда эмесе мен азыр сизге өзүмдүн ыр саптарымдан окуп берейин. Ошол ырымды сиз сүрөт аркылуу жеткирип бересиз. Аракеттенейин. Кубанар ошондо канчасы мен үчүн, а мага баары бүт алам теп-тегиз. Ошондо дегеним, а балким бир күнү бир бүтүн болгондо кайрадан экөөбүз. Экөөбүз дегендик бул кайталоо дагы да. Жаңырып күлкүбүз, кайгыбыз бир үйдөн. А менин күлгөнүм кайгыга барабар эч нерсе өзгөртпөйт, а сенин күлгөнүң. Же мүмкүн өмүрүң мен менен түгөлдүр, а менин кыялым эч кимге белгисиз. Жашоодо келбейт эч таптакыр бүтөлгүм үчүн биз бир болуу кажетсиз.
мына ушундай бүгүн биздин көрсөтүүбүздүн коногу Сайдимар Султанмуратов агабыз мен окуган ыр саптарга өзү ошол сүрөт аркылуу образ жаратылып жаткан учуру буюрса бүтөйүн деп калган чагы десек болот. Мен карап туруп чындыгында бир ушундай ойго келдим. Чындыгында ыр жаратуу канчалык кыйын болсо, сүрөт тартуу деле андан да кыйын экен десем болот. Ушунча убакытты талап кылат экен. Бирок мунун азыр кандай образды жарата алды, кандай кылды, муну Сайдимар Султанмуратов агабыз өзү айтып берсе. Бүтөйүн дедиңизби? Болду эми пока. Бир жакан. Муну рисунок деп коет да эми. Баягы бир шилтем сөзүнүн эмеси боюнча. Негизинен сүрөт тартууда бир эргүү келиш керек эмеспи? Сүрөт тартууда, ыр жазууда деле. Азыр эми сиз ошол сүрөттү тартып атып, сизде кандай эргүү келди? Мен сүрөттү тартып атып, ошол сенин жан дүйнөңдү билгенге аракет кылдым. Ошол аркылуу чагылдырып отканда чындыгында турмуш, жашоо бул канчалык ыр менен сүрөт тарткандан дагы өзү турмуштун агымы өзү татаал эмеспи? Сүрөт тартуу чыгармачылыктан дагы ошондуктан мына ушундай бир сүрөт жаралды. Бул баягы сен өзүңдүн көрүүчүлөргө көрсөтүп өтсөк, бул жерде мен окшоймун, Бул жерде ошол өзү окуган сен каарман. Каарман. Сени тартканга аракет эме кылдым. Мына ошол сага сен айтып атпайсыңбы баягы мага эми экөөбүз баягы эмес болбой калды дегенге дагы ошого дагы болуп калса экен дегенде мына ошол сен баягы кандай десем сага ашык жан өзүн дагы эле ошол үмүтүнө эметип мына колун сунуп дагы эле бирге болсок деген үмүттө үмүттөнүп ошол турганда кол сунуп турган сага сен болсо ошол ойго батып эми дагы кандай болот экен, эмне деген дагы ушул эртеңки күн кандай жарык тунук кандай чыгат экен дегендей бир ой басып сен дагы эле ошондой баягы ыр жандуу жансың, ошол сен өзүң деген дагы баягы жан дүйнөң менен турасың мөлтүлдөп. Ошондуктан сени баягы сен ошол сен ошон үчүн биринчи планга алдым. Андан кийин баягы мына силер бир убакта бирге болгонсуңар. Андай ээрчишип ал арткы планда кетип жатып ошол турмуш агымга баягы кошо бирге баштагансыңар, ошондой бир мааниде да. Анан ошондон келип туруп эле мына эми сага эми бул кыргыз үй деген бул эми бул биздин кыргыз үй, биздин кыргыздын жашообуз да. Ошол жашоо турмушта сен баягы каармандарды айтып атпайсыңбы? Мына башкалар кубанаар ошондо дегенде. Мына булар баары кубанып силерге тилектеш болуп, ошол биздин мына өзүң сен ошол каармандарың ошол өзлөрүнүн мына аял, келечекчен булар болсо мына жаш кары дегенде мына олтуруп силердин эмеңерге тилектеш болуп отурган мезгили кубанып. Ошол кыргыздын ичинде бердим. Бул болсо биздин түндүк, бул биздин жашообуздун символу да. Андан ары келип туруп ала тообуз, анан чексиз асман, аалам. Анда ушул аз убакытта сен ыр окудуң, мен аз убакытта ошол сенин эмеңе кирип, жан дүйнөңө кирип тартканга ошол кичинекей болсо да баягындай рисунок бир шилтем жаратканга аракет кылдым. Ошо сага белек катары берип коеюн. Рахмат. Сага белек болсун. Чындыгында ошол атайын ошол жаралган белек десем болот. Сизге чоң рахмат. Ал эми дагы сизге өзгөчө суроо бергим келип турат. Чыгармачылыгыңыздан алыстабайлы. Чыгармачылыгыңызда ошол жаштайымдан эле аралашып калдым деп атпадыңызбы? Бир канча ийгиликтерди жаратып келдиңиз. Эми айтсаңыз, ошол акын үчүн же болбосо ошол чыгармачыл инсан үчүн ийгилик деген эмне? Ол мына бизге чейин жер каймактагандан бери канчалаган чыгармалар дүйнөлүк адабиятта андан мына бизге окутуп үйрөткөн мына улуу орустун классиктери, андан келсе өзүбүздүн кыргыздын акын жазуучулары, алдыңкылары, азыркылары окуп канчалык өзүбүзгө сиңирип ошолордун таалим таасир алганыбыздын мен жыйынтыгы деп ойлойм. Мен ийгилик деп эмнени түшүнөм? Мен ийгилик деп туруп аз-маз мына ондо деле эмес, азыр кичинекей ушул учурда ошол сен жан дүйнөңө кирүүчүндө тартып койгонум да ошол кичинекей болсо да бир тырнакча ийгилик деп ойлойм. Мен 4 сабыр таап алып туруп ошол бирөөгө окуп берсем, ошол кичинекей ошол баягы мактап же болбосо жакшы чыгыптыр деп койсо, ошол дагы мен үчүн ийгилик да. Бул ийгилик дагы
чыгармачылыкта эле чексиз деп ойлойм да. Мен али ийгиликтерден мына быйыл 60-ка толуп отурсам дагы ийгиликтердин көбүн жарата элекмин. Ошол аракеттин ана жолундамын да, сапарындамын. Ошого аракеттенип келем. Аз-маз ушу сүрөт тартуу менен, аз-маз ушул ыр жазуу менен аракеттин үстүндөмүн да. Барекелде, мына сүрөтүңүзгө дагы күбө болдук. Ал эми өзүңүздүн ошол ыр саптарыңызга күбө болсок, өзүңүз окуп берсеңиз. Макул. Акыркы ырлар менен окуп берейин. Изи болуп калайын. Кеч болуп калды бирок. Төө көтөргүн, ат көтөргүн, пил көтөр. Жетет өзү убакыт деген бир ок. Ойлор тозуп, мына ушинтип күн өтөр. Агымында өмүр деген дайранын. Кумурскача алым сынап, жүгүм оор. Аланткени ата журттун салмагы. Кеш дегеним кеч келип, эргүү эми түшүп алып алдыма. Атты минип, пил төөгө көчүм өңөрүп, конуш издеп, тартам өргө жүгөнүн. Камчыланып турмуш деген шамалын, бала арыча сором гүлүн көгөрүп, чанагынан ата журттун наар алып. Кеш эмес, акыркы демим мына, тоо көтөрүп, аба жарат ой сезим. Сапар бүтпөс мезгилди кас аткыла, уюгу тозуп, кумурска аары болуп безейин. Ыр чөлүндө азап деген ааламдын, тентип издеп түбөлүктүү өзөгүн, ата журттун изи болуп калайын, илгериле жаңы жолдо кадамым. Келечектеги пландарыңыз кандай болду экен? Мүмкүн китеп чыгарайын деген оюңуз бардыр. Рахмат. Келечектеги пландарым ушул акыркы ыр жыйнагымды азыр даярдап атам да дебедим бе? Ошол жакшынакай кылып ошол ыр жыйнагымда ушул азыр окугандарым дагы ушул китепке кирет. Ошол жаңырларым. Ушул биринчи эле максатым ушул китепти чыгарып алып, андан мына 60-ка быйыл толуп отурамын. Ушул элге ушу чыгармачылык бир отчет берем деген дагы бир максат ойлорум бар, Кудай кааласа. Сүрөт жагынан дагы көргөзмө кылып, анан ушул жаңы китебим менен жаңы чыгармачылык, аз-маз ушул баягы сахналаштырылган драмалык чыгармалардан көрсөтүп, ушундай бир ой толгоо, ушундай бир максат тилектерди ушундай алдыма коюп отурамын. Кудай кааласа ушул ишке ашырууга элге жүзүм жарык болуп, ушул өзүмдүн ушул баскан жолумдун издерин ушул көрсөтүүгө аракет кылып келатамын да ушул. Буюрса. Кудай кааласа. Ал эми азыр сизге эркин микрофон берейин. Өзүңүздүн калуу тилектериңиз болсо, же болбосо окурмандарыңызга айтып турган сөзүңүз болсо айтып алсаңыз болот. Мен ушул айтарым азыркы учурда мына бул технологиянын өнүгүүсү, мына жаштардын алга умтулуусу, бул баары ушул эмнени айтат, баягы адабиятка кызыгуусу улам артып барат. Биз аларды окубайт, алар андай кылбайт, мындай кылат деген ал биздин эле өзүбүздүн баягы жаш өткөндөрдүн баягы өзү ой пикири болуш керек. Бирок жаштардын алга умтулуусу, космостук ойлору чекке жетип, алардын азыркы жаштардын чыгармаларын окуганда эмне деген ушул чыгармачылыкка кызыгуулары артып барат. Ошондуктан мен айтар элем, мына силердин деле мына жаштардын келип туруп, мына Баткен телевидениясынын адабият айдыңын уюштуруп, ушундай баягы талапкерлерди, же болбосо мындай бизге окшогон ушул баягы адабияттын баягы кызыккан инсандарды ушулду тартып, элге таандатып, дагы да ушул чыгармачылыктардын элге тартуулап атканыңарга дагы ушул силердин ийгилигиңер, силер менен сыймыктанабыз. Бар болгула ийгилик болсун. Анан элим эмне дер элем, ушул азыркы оош кыйыш мезгилде ошол жаштарды мен дагы бир жолу ушул китеп окууга, адабиятка кызыгууга, деги эле ушул турмуштун агымы бир гана ушул Кыргызстандын, биздин жалгыз Кыргызстаныбыздын ушул өнүгүп өсүшүнө өздөрүнүн салымдарын кошуп, жакшынакай ушул азыркы жашоонун татыктуу жаштардан болушуна мен тилектеш элем. Жашообуз ушул бар болсун, дайыма өнүгүп,
өсүүнүн алдында бололу. Сизге дагы чоң рахмат. Атайын ошол келип биздин көрсөтүүбүздө өзүңүздүн кызыктуу жана пайдалуу маегиңизди куруп бергениңиз үчүн жана мына ошол сүрөт үчүн чоң рахмат. Ар дайым өзүңүздүн окурманыңызды, көрөрмандарыңызды таап, бул жашоодо ошол өзүңүз айткан китебиңизди чыгарып, 3-китебиңизди чыгарып, окурмандарыңызды таап жүрө бериңиз. Сизге ийгилик. Ушуну менен бүгүнкү көрсөтүү соңуна келип жеттик. Кийинки көрсөтүүбүздө дагы бир акынды чыгармачылыгы менен тааныштырганча сак саламатта туруңуздар.